Борго ооруса боорго тепти. Балдарыма кошуп баккан жигит киса бир болуп чыкты. Жашай турган үй жок, жашап турсун деп үйүмө киргизген бала тойдон чогулган акчаны уурдап кетти. Бул тууралуу жабырлануучу Мунара Жунусова Мекендеш порталына билдирди. Мен Мунара Жусупова Ош облусунун Кара Суу районундагы Зарбалик айылынын тургуну болом. Ош шаарында МЧСте окуган балам бир күн үйгө Өнүрдөөлөт Туратбеков 2007-жылы туулган досун ээрчитип келди. Апа, үйдө жашап турсунчу, бара турган жери жок, каралашкан эч кимиси жок экен деп калды. Макул деп, ал баланы балдарыма кошуп багып жүрдүм. Анча-мынча акчалай жардам берип, кийим кечесин алып берип, андан сырткары үйдөн тамагыбызды бөлүшүп жүрдүм. Ошентип жүрүп 27-июль жекшемби күнү кызыбызды турмушка узатмакчы болуп, элге той бердик. Элден чогулган 260 миң акчанын 160 миңин уурдап, биз уктап жатканда таңкы 7-де үйдөн чыгып кеткен. Эки адам үйдөн чыгып жатканын көрүшкөн, бирок ал биздин үйдө жашагандыктан шек санашкан эмес. Кыскасы туруп эле акчаны таппай калдык. Бул акчаны жакында өткөрүүчү бата той, кыз узатуу тойлорго жумшайбыз деп жүргөнбүз. Анан теги баланы издей баштадык. Телефонго жооп бербейт. Бирок статусунда Оштогу лагуна бассейнине барган сүрөттү коёт. Бассейнге барып, камерадан каратсак чын эле барыптыр. Биз ал баланын үйүн сураштырып, Алайдагы Корул айылына бардык. Апасы жок экен. Атасы тирүү, чоң энесинин колунда чоңоюптур. Балаңар ушундай ишке барды десек, кууруп жегиле. Бизди да какшатып бүтмөй болду деп жолго салышты. Ал бала тубаса кисайбер экен. Чоң энесинин алтын сөйкө шакектерин уурдаптыр. Апежесинин үйүндө жашап, анын тигүүчү машинасын саткан экен. Кийин квартирада жашап, чогуу жашаган балдардын контрагына деген акчаларын уурдаган экен. Айтор көп адамды какшатыптыр. Бул маалыматтарды укканда төбө чачым тик турду. Койнубузда уулу жылаанды багып жүргөнүбүздү кеч түшүнгөнүмө өкүнүп кеттим. Башка айлам калбай, милицияга арыз жазууга туура келди. Сиздер да этият болуңуздар.